вижу, да, там горит. Смотри, там еще окно разбито. Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Москва областында Балашка шаарында тилекке каршы чоң жардыруу болду. Муну тергөө комитети азыр теракт деп баамдап атат. Каза болгон Россиянын генералы, Россия армиясынын генералы Москалик деген генерал. Эми бул мигранттарга жана биздин мекендештерге кандай залакасы тийиши мүмкүн? Былтыр декабрь айында Кириллов деген генералды өзбек мигранты жардырган. Ошол себептен дагы жана рейдтер катуу күчөп туруп, ошол себептен көп чет элдик жарандарды, эмгек мигранттарын текшерип, бир сыра жүдөткөн учур болгон. Эми бул теракттын жыйынтыгы билине элек, ким жардырды, кандай себептер менен жарылды. Эгерде ошого окшогон, былтыр Крокусчиге окшогон тажиктер жардырган, андан кийин ошо өзбек жараны жана жардыргандай кылып дагы мигранттардын бирөө илешип кала турган болсо, бир сыра залакасы тийиши мүмкүн. Анан 9 май азыр келе атат. 80 жылдыкка Москва жергеси боюнча, Россия жергесинде боюнча атайын кызматкерлер, полиция кызматкерлери, омондор, Росгвардия, баш аягы собурлар бүт рейдтерди жүргүзүшү мүмкүн. Рейдтер бул мигранттарга эле тиешеси жок. Бул негизде бүт профилактика жагын ушундай теракттарды баарын тең алдын алыш үчүн, келтирбеш үчүн кылыш мүмкүн. Ошон үчүн кошумча таксистерди текшерип калса, көчөдөн текшерип калса, сумкаларды текшерип калса, ошого дагы түшүнүү менен кабыл алыш керек. Андай болуш мүмкүн, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн бул жыйынтык, теракттын жыйынтыгы аягына чейин чыга элек, тергөө комитети жыйынтыгын бере элек. Бирок суранып туралы ошо мигранттардын бири ошол терактка илешип калбаса экен деп. Жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыздар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу, Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.